Саламатсызбы көрүүчү. Бул апта орун алган урунтуу жаңылыктар назарыңыздарда. Экс-вице-премьер Жеңиш Разаков кармалды. Жарнама үчүн артисттер айыпка жыгытылат. Шайырбек Ташиев депутат мыйзам жазды. Улуттук энерго холдинг жоюлат. Жогорку кеңештин депутаты тарабынан 20 орундуу кичи автобус белекке берилди. Памирлик кыргыздар үчүн 400 үй курулат. Мам курулуштун жетекчиси алмашты. Ош шаарында мезгил капсуласы ачылды. Ушул маалыматтар менен алдыда кененирээк таанышыңыз. Бул аптадагы эң маанилүү расмий жаңылык эки өлкөнүн башчылары жолукту. Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Өзбек лидерин Манас аэропортунан президенттин Садыр Жапаров, канайым Айгүл Капарова менен тосуп алган. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинип, килем түшөлүп, аны бойлото ардактуу кароолдор тизилген. Мамлекет башчылары жана алардын жубайлары кыргыз артисттеринин коштоосундагы концерттик программаны көрүштү. Кыргыз-Өзбек бизнес форуму 26-27 январь күндөрү болуп өттү. Иш-чара Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында өтүүдө. Анда бир нече документтерге кол коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев жазган мыйзам долбоору күчүнө кирсе, ырчылар, белгилүү артисттер, блогерлер жана башка инсандар каржы пирамидасын жарнамалаганы үчүн жоопкерчиликке тартылат. Буга чейинки мыйзамдарда каржы пирамидасын жарнамалагандардын жоопкерчилиги каралган эмес. Уюштургандар айыппулдан тарта 3-5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ички иштер министрлиги былтыр каржы пирамидасы боюнча 1052 кылмыш иши тергелип, 765 кылмыш иши соттук кароого жиберилгенин билдирди. Улуттук энерго холдинг жоюлат. Бул тууралуу энергетика министрлигинин башчысы Таалайбек Ибраев билдирди. Анын айтымында күз-кыш мезгилинен кийин бөлүмдү жоюу маселеси каралууда. Ал белгилегендей, эки бөлүмдүн болушу кошумча чыгым. Ошондуктан энергетика министрлигинин гана калтыруу каралууда. Кара Суу районунун Каттаталдык айыл аймагындагы Исраил Сулайманов атындагы орто мектепке жогорку кеңештин депутаты Улан Примовдун демилгеси жана Примов кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу аркылуу 20 орундуу кичи автобус белекке берилди. Аталган мектепке келип билим алуу үчүн айрым окуучулар 4-5 чакырым жөө жүрүп келүүгө туура келчү. Каттаталдык айыл өкмөтүндө үйлөр чоң трассага жакын жайгашкандыктан улам окуучулар үчүн жөө мектепке барып келүү кооптулук жараткан. Келечек муундун татыктуу жана жеткиликтүү билим алуусуна кам көргөн эл өкүлүнө ата-энелер ыраазычылык билдиришти. 26 январда Ош шаарында 1972 жылдын жаштары азыркы замандын жаштарына кайрылуу жасаган мезгил капсуласы ачылды. Маалымдагандай, 1972 жылы капсула салууга катышкандар жана жаштар шаардын активисттери катышты. Иш-чаранын алкагында 50 жыл мурунку капсула коюунун күбөсү Ош шаарынын тургуну Ольга Корчагина 1972 жылдагы жаштардын кайрылуусун бардык катышуучуларга окуп берди. Коомубуздун биримдигин көздүн карегиндей ар дайым коргоп, көп улуттуу өлкөбүздүн элдеринин достугун чыңдай берели. Ата мекенди коргоп, элдин бактысы үчүн бүт күчүңөрдү, керек болсо өмүрүңөрдү да берүүгө дайым даяр болгула. Маданий деңгээлдерди, дүйнө таанымыңарды тынымсыз жогорулаткыла, көз карашыңарды кеңейтип, билим алуудан талбагыла деп жазылган катта. Памирлик кыргыздар үчүн 400 үй курулат. Быйыл май айында Ош облусунун Чоңалай районунда памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Бардык үйлөрдө зарыл шарттар түзүлүп, жылуулук, электр энергиясы менен камсыздалат. Өлкө башчысынын маалымат кызматы бийлик Афганистандан Ислам Республикасынын кичи жана улуу памиринен бардык этникалык кыргыздарды көчүрүү үчүн зарыл чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Бул үчүн мамлекетте жетиштүү күч жана каражаттар бар. Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору болуп Мырзабек Жапаркулов тайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Мамлекеттик курулуш агенттигинин буга чейинки жетекчиси Нуртазин Жетибаев берген арызына байланыштуу кызматынан кеткен. Нуртазин Жетибаев курулуш агенттигине былтыр июнь айында директор болгон эле. Ал эми Жапаркулов буга чейин Бишкек мэриясынын борбордук аппаратынын жетекчиси, өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн аппарат жетекчиси, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору болуп иштеп келген.
Мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылыкка шектелип кармалды. Разаков алдоо жолу менен 1 миллион АКШ долларын алган факты боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жатат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан 2023 жылдын 24 январында Жеңиш Разаков кармалып, Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 26 январда ага кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4-бөлүгү алдамчылык жана 337 беренесинин 4-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айыбы угузулду. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен анын баш коргоо чарасы аныкталып, 2023 жылдын 24 февралына чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынды деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. Козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштери башталды. Апта ичиндеги маалыматтар мына ушун менен соңуна чыгат. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин аман туруңуз.